баштаса, бул 30 миң сом. Анан кийин дагы көтөрүп, кайра ошондон андай кылып балкан кез алганда ошо мисалы кой башына азыр 18 сомдон төлөп атпайбы, чаңдага төлөп атат. Андай дифай болуп калды. Аталар сиздерден суранып өтүнүп кетет да. Баягы жарандары ушунчалык ишти баштап койгондон кийин жаап таштап коюш мүмкүн эмес. Биз аркабызда кайрылышыбыз керек да. Отқан долбоор эмне себептен сиздердин айылга келген? Ошол Талас областы боюнча бир эле сиздердин айылда иштейт да. Ошол кеңеш менен өкмөттүн ортосунда, эл менен айыл башчылардын ортосунда кыскасы. Анан ошол ишенип, анан долбоор келип иштеди, бирок буга чейин бул жакта менер үчүн, айылдар үчүн жанагындай фитнес борборубуздор дагы кеңештин депутаттары иш кылып атат. Мыйзамдар балдар канча деген бизде мигранттар бар, жетишпеген мөбөлөр бар, көл болот. Канчалык эме кылсак ошо өзүбүздүн келечектеги балдарыбыз үчүн эмнени аяйбыз? Маалыматым жок. Бирок азыркы той топурдун убагы келет, көрсөт. Үйүнө чогулсаң, бир түшүнбөгөн баланы өстүрүп алсаң, өзүң үйүңөн керек да сен тапкан ташыганды бир күндө таш талканды чыгара турган балдарды өстүрүп алсак, ал эч пайдасы жок, байлыктын пайдасы жок. Ошол үчүн билимге умтулайык, мондай уюмдарга жардам көрсөтөйүк. Булар биздин балдарга жардам көрсөтөт. Ошентип эр шарттан биздин Бакыянды мынакей Бактыярга айтып кетти го, Таласта эң ынтымактуу айылды Бакыянды тандап келгиле. Ооба, сиздер жаңылган жоксуздар. Биз ынтымактуубуз, биз ырыс бешиктүү айылбыз. Эч камсанабыздар. Бул Кыргызстанга жайытканда аракет кылабыз. Ишиңерге ийгилик. Фонд орносун деген фондго кетет. Жок. Анын баары налог катары, жергиликтүү налог катары айыл өкмөткө кетет. Ошол баягы келген акчанын негизинде разницаны спичка 5 сом. Ошол үчүн биз айтып атабыз, жок дегенде 15 сомго жылына, элестетти, 15 сомго жылына силер көтөрсөңөр, биз санадык канча налогоплательщик биякка бар, ошого жараша уже үстүндө бар. Бул силердин өзүңөрдүн чечими, элдин чечими. Айыл өкмөттүн башына ошону уюп коюп, сен да ошону жаса деп биз ага бара албайбыз. Анткени биз түшүнүп атабыз, айыл өкмөттүн акчасы жок. Азыркы учурда ушул кошумча иш чараларга. Фонд орносунун фондунун биякта тиешеси жок. Алар ыктыярчы катары силерге жардам берип, ошол айыл өкмөттүн жанында чуркап жүрүшүп. Мына 1 жылдан бери ошентип чуркап жүрүшүп. Бир да немеси майнасы берген экен көрсөчү, биз ошон үчүн кичинекей нерсеге ары кетпей, макул неме иш чара ушуну колдойлук. Элде айланайындар, айткылап оюңарды. Кайрат топобуз. Кайраттын да колунда бар адамдар алабыз. Элге иш бар албайт да. Бирок алаш аукциондон конкурс менен алабыз. Анан ошондо көтөрүлүп эксперт менен атташты. Анан жана ким айтып кетти, бюджет жана сугат жерди биз биринчиден мыйзам жол бербейт, көтөрө албайбыз аны. Аны көтөрсөк 3 ай болуш керек. Биринчиден 3 ай көтөрүш. Ошондо 3-4 болсо 1000ден ашып кетет аны. Эртең эле эл угуда аны көтөрө албай болуш керек. Бул көтөрүп коюңуздар, таш болсо таш менен макул десеңиздер макул болот. Биринчи макулдугун көтөрүп коюңуздар.